Урматтуу айымдар жана мырзалар, эсимде долбоорунун демилгеси менен өтө маанилүү мыйзамдык долбоорлор талкууланып жаткандыгын биз канаттан менен уктук. Жана ушундай талкуунун өзүн биз толук колдойбуз. Себеби жарандык коом өзүнүн ой пикирлерин бул бышырылып жаткан мыйзам долбооруна карата эртерээк айтышы керек да. Мына жалпы жагын колдоо менен катар эле мен бир маселе боюнча өзүмдүн сын пикиримди айта кетейин дедим. Мына сунушталган 4-беренеде кылмыш иштеринин материалдарында жоопко тартуунун негиздүүлүгүн ырастаган төмөндөгүдөй далили бар кишилер акталууга жатпайт деп келип туруп, биринчи пунктта ушундай сунушталыптыр. Кыргызстандын аймагында аскер кызматына чакырылган жана 1941-45 жылдардагы 2-дүйнөлүк согушка жана улуу атамекендик согушка катышкан аскер кызматчыларынын катардагы же башкаруучу курамдагы адамы жасаган атамекенге чыккынчылыгы үчүн деген ушул пункт бар экен. Ушул пунктту толугу менен алып салышыбыз керек. Биринчиден ушу 2-дүйнөлүк согуш 1939 жылы башталган, 41-жылы менен эмес. Экинчиден биз 1941 жылдагы окуяларды карап жатып, 1991 жылдагы окуяларды унутпашыбыз керек. 1991 жылы 31 августта Кыргызстан өзүн Советтер биримдигинен эркин болгон, эгемен болгон, көз каранды эмес мамлекет болгон деп жарыялаган. Демек, биздин атамекенибиз ушул Кыргызстан. Ал эми тоталитардык дооты жалпысынан биздин атамекенибиз деп аташ бул ошол тарыхый чындыкка түк келбейт деп эсептейм. Албетте, азыркы коммунисттердин мээсинде дагы эле алар ушул эсирге кайтып келүү жөнүндө идея менен алып барышып келишет. Эми ошол доорду карап көрсөк, биз татарлардын мыкты акыны Муса Жалил жөнүндө билебиз. Ал 2-дүйнөлүк согушта туткунга түшүп калып, ушу фашисттердин арасында уюштурулган Урал Эдил легиону деген, Түркстан легиону сыяктуу бир легиондун башчысы болуп калган. Башчылардын бири болуп калып, бирок фашисттерге каршы көтөрүлүштөрдү, ар кандай качууларды уюштургандыгы үчүн ал өлүм жазасына тартылган. Муабит дептери деген анын чыгармалары сиздерге жакшы белгилүү. Анан Сталин өлгөндөн кийин 1954 жылы гана ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Ага чейин аны чыккынчы деп карашкан. Мына ушундай эле тагдыр балким Сатар Алмамбетовго таандыктыр. Ал Түркстан легионунда кызмат кылып жүрүп, Манас эпосун чыгарып, ошондой эле ушу коомдук ишмерлигин жүргүзүп, абдан көп кыргыздарды өлүмдөн сактап калган. Демек, анын чындыгын угуш үчүн биз азыркы КГБнын архивтерин толук кайрадан ачышыбыз зарыл деп эсептейм. Ал эми сталинизм доорундагы туткундарга карата бир адамгерчиликсиз мамиле ушундай болгон. Сен туткун болдуңбу? Демек, сен чыккынчысың деп эсептешкен да. Анан туткун болууга шарт түзгөн советтик генералитет ушу Сталиндин өзү жөнүндө да биз азыр ачык айтып жатпайбыз. Мисалы үчүн, ошол согуштун ардагери Солтонбек Шаршенов мага бир сөз айтты эле. Бизге бешөөбүзгө бир мылтык берип коюп туруп, анан ушу уруш талаасына айдаган учурлар болгон деп. Демек, чыккынчылар ал жөнөкөй жоопкерлер эмес, туткунга түшкөндөр эмес, аларды бей күнөө жеринен ажалга айдагандар болгон да. Ушулардын баардыгын биз жаңыча талдашыбыз керек. Анан ошол согуш учурунда бизде абдан көп жарандар эмгек майданы, эмгек армиясы деген иш жүзүндө түрмө болгон, Уралдагы, Сибирдеги абактарга жана иш жайларына айдалышканда, алардын тагдырын да биз кайрадан жаңыча карашыбыз керек. Ошондуктан жалпысынан биз бул мыйзам долбоору жөнүндө талкууну толук колдойбуз. Талкуу кылдат жүргүзүлүп, анан жакшы сунуштар менен аяктайт деп ишенебиз. Жогорку кеңеш Балтика боюндагы, Грузиядагы, Украинадагы мыкты жүрөлгөлөрдү карашы керек. Коңшу Өзбекстанда дагы ошол сталинизмдин курмандыктарын актоо боюнча жакшы
іс шаралар жүріп жатат, алардын тажрыйбасын дагы үйрөнүш керек деп эсептейм. Сиздерге албан ийгиликтер каалайм.